Нурлан Асип Асель Кадырбекованын абалы боюнча айтты. Ырчы Нурлан Асип жубайы Асель Кадырбекованын абалы тууралуу айтып, кайрылуу постун Instagram баракчасына бөлүштү. Урматтуу туугандар, Аселдин акыбалы оор бойдон калууда. Суранабыз, такталбаган маалыматтарды таратпай туруңуздарчы. Бир гана жараткандан суранып дуа кылып туралы деп жазды өзүнүн баракчасына ырчы. Эскерте кетсек, Асель Кадырбекова кабылган жол кырсыгы Бишкекте 26 июнда саат 15:47 Медоров менен Тыныстанов көчөлөрүнүн кесилишинде болгон. Кырсыктан улам 3 адам жаракат алган. Маалымат булак Аргумент чекитке эже. Аселдин апасы: мени жана кызымды колдогонуңуздар үчүн ыраазычылык билдирем. Мени жана кызым Асель Кадырбекованы колдогонуңуздар үчүн ыраазычылык билдиремин. Кудай буйрса, сиздердин дуаңыздар кызыма жөлөк болсун. Маалымат булак Аргумент чекитке эже. Ырчы Неля жашоо өтө ташбор мугалим. Ырчы Неля Нуркулова адамзаттын башына келчү ар кандай сыноолор тууралуу пост бөлүштү. Жашоо өтө ташбор мугалим. Алгач сынайт, андан кийин сабак берет. Аллах кимге жакшылык кааласа, аны сыноого туш кылат экен. Ошол сыноону биз жашоодо сабыр менен жеңип, ийгиликке жетебиз. Балким ошон үчүн динибизде сабыр эң башкы орунда. Сыноону да Аллахым эң жакшы көргөн инсанына берет дейт. Анткени аны өзүнө кайрылуусун, өзүнө жакын болуусун каалайт экен. Демек, бизге канчалык кыйынчылык берсе, ага ошончолук сооп көп болот. Ошондуктан башка келген сыноолорго кыйынчылыгына чөкпөй, жакшылыгына көппөй сабыр кылып жашашыбыз керек. Ар бир сыноонун аркасында жеңилдик бар. Жаратканым ар бир үйгө тынчтык, береке, ырыскы, бакубат жашоо насип этсин деп пикирин жазды ырчы айым. Маалымат булак Заман чекитке эже.